Бардыңыздарга дагы бир жолу кутман кеч каалайбыз, урматтуу достор. Биз болсо программабызды түз эфирде улантабыз. Бизде бүгүн өзгөчө үндүү, өзүңүздөр колун көргөн, бизде сулуу, элеганттуу, өзгөчө үндүн ээси Ырчайым Нена. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Жакшылап мактасаңар болот. Дагы. Дагы. Ушундай өзгөчө хит чыгармалардын аткаруучусу, өзгөчө клиптерге бай, ушундай идеяларга бай, ушундай энергетикалуу, качан көрсөң энергиялуу, шайыр, шаңдуу, ушундай бизде бүгүн конокто Нена. Ова. Же дагы бир жолу башкача айтайынбы? Айымдар жана мырзалар, бизде бүгүн конокто өзгөчө стилдүү, өзгөчө үндүү, чачы өзгөчө, көйнөгү өзгөчө, сааты өзгөчө Нена. Разысызбы? Десем мурду көтөрүлүп, дарбайып кеткен. Саламатсыздарбы? Чакырганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Себеби New TV жаңы каналдын жаңы түнкү шоуна абдан кубанычтамын. Ошо келип сиздер менен маек куруу жана бардык биздин телекөрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулоо. Бул мен үчүн бир бакыт. Азаматсыз. Муну унутуп калган турбайсызбы? Муну илгери 10 жыл мурун ушунча элек. Анысы да бар. Эсиңизден чыгып кетиптир. Мен эле токтолуп баратам десе көрсө, сиз да токтолуп баратат окшойсуз. Жок. Андай эмеспи? Жок. Бүгүн жөн эле көйнөк кийип келгем ушунча эле. Кичине мындайраак болуп атасыз. Азаматсыз. Түз эле көлдөн келатам деп ушу Ненага чалганда ушинтип айткан болчу. Көлгө эмнеге бардыңыз эле? Түз эле мына биздин студияга кирип келди. Жолдон кыйналган жоксузбу? Жок, Кудайга шүгүр, көлдө да, Бишкекте да жол жакшы. Кардын баары эрип кетти, муз деген жок. Бирок суук. Кыш болуп атат, кыш батыраак бүтсө экен деп отурабыз. Сиз өзүңүз жайында төрөлсөңүз керек. Жок, мен жазында төрөлөм. Жазында ошо. Мага көрүнүп эле турат го, жазын жазкы. Жаз унутпадым кечип. Урматтуу достор, сиздер дагы ушу биздин Татынакай Ырчайымга өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, сөз түрдө WhatsApp'тан же болбосо 56-56-72 номерине түз байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар, сурооңуздарга Ырчайым жооп берет. Андыктан кеттик. Ал эми биз сизге биринчи эле суроо. Багы ар бир адамдын үнү өзгөчө деп атабыз да. Сиздин үнүңүз дагы өзгөчө, жаңы чыгып атканда өзгөчө болчу, кийин кичине башкачараак болуп калды. Үнүңүздү кантип тарбиялайсыз? Мисалы, адам баласы өзүн өмүр бою тарбиялап келиш керек. Андайдыр бир замандын алмашуусуна, заман баптын өзгөрүшүнө, азыр мисалы кылым өзгөрөт, жаңы техникалар өзгөрүп атат. Ошондой эле өзүнүн жүрүм турумун, таалимин, тарбиясын жана ой жүгүртүүсүн өзгөртүп туруш керек. Ошого жараша ырлар да өзгөрүлөт жана ырдын адамга, элге жеткирүүсү да өзгөрөт. Ошо менен бирге ар бир технологиялар өзгөргөн сайын үндүн да ар бир өзгөртүүгө методдор да өзгөрөт, ыңгайлары өзгөрөт. Ошо менен бирге албетте өзгөрүлгүс ыңгай бул албетте ден соолукту чыңдоо жана ар дайым көнүгүүлөр жасоо. Ал эми бирок ошол эле ыңгайлымалар өзгөрүлүп турат. Мисалы бүгүн А деп ырдасаң, эртең Б деп ырдайсың дегендей сыяктуу жаңы ыкмалары пайда болгон. Ошо менен замандын талабына жараша ыкмаларды колдонсо, үндүн өзгөрүшүсү жана профессионалдуулук күчөп да келет. Азаматсыз, саламатсызбы, кайсыл жерден болосуз жана канча бир туугансыз деген биз бардык билдирүүлөрдү окуйбуз, бардыгы убакыт коротуп жазып аткандайын окууга милдеттүүбүз деп ойлойм. Анан дагы буга чейин кантип ырчы болуп калдыңыз деген дагы билдирүүнү көзүм чалды. Негизи мен кыргызмын. Кыргыз болгонума мактанам, суктанам жана эң бир чоң бир бакыт ушу Кыргызстанда төрөлгөнүмө дегенмен трайбализмден каршымын, бирок өзүмдүн кичимекенинде айтып кетүү бул менин парзым. Өзүм Кеминдин кызы болом. Кичи Кемин. Билебиз. 10 жыл мурун интервью алганда да ушинтип жооп берген. Аны башкача кантип да жооп бериш керек. Көрсө дагы деле Кичи Кеминдин кызы. Көрсө. Жакшы, анан кийин канча бир туугансыз деген суроо болду. 4 бир тууганбыз. Мен үй бүлөнүн эң эрке үчүнчүсүмүн. Үчүнчүсү. Ооба, эркеси дагы. Жакшы, сиз башка ырчыларга атаандашып ырдайсызбы? Жок. Эмне үчүн?
Мисалы алар мага атаандашсың да коебуз. Атаандашуу деген бул негизи болуш керек деп ойлойм. Орусча айтканда конкуренция деген болуп туруш керек. Бирок Жакшы жагына. Жакшы жагына. Бирок атаандашып ырдоого эч бир жакшылыкты алып келбейт деп ойлойм. Мисалы бул керектүү жерден атаандаш керек. Мисалы иштебей бара жатсаң иштеш керек, баары чыгып жүрсө сен уктап жатсаң болбойт. Ошондой сыяктуу атаандаштык болсо албетте бул жакшы. Ал эми бул ырдап атат, мынтип ырдап атат, мен ошого окшошум керек деген бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн Саламатсызбы, толук атыңыз Ненабы? Нена Бүбү. Нена Бүбү. Макул. Аябай жакшы. Кыска жана нуска. Жакшы суроо болду дагы, жакшы жооп болду. Биз билгенден ушул ар дайым шайыр, шаңдуу жүрөсүз да. Сиздей адамдар бизде ушу аз эле 5 манжа бар. Ушу менен санасак даже кийинки манжаларыбыз ашып калышы мүмкүн да. Гүлнар Атайгонбаева. Буттар кетет. Дайыма ушундай шаңдуу жүрүшүңүзгө эмне себеп? Же сиз ар дайым ушундай позитивдүү жүргөнгө аракет кыласызбы? Негизи кайгырганды билесизби? Албетте, мен деле адаммын, робот эмесмин дегендей. Негизи жашообуз баардыгын эле майдай эле же сүттөй эле боло бербейт. Мисалы медицинский термин менен кардиограмма сыяктуу болот. Өйдө, ылдый, төмөн, түз эле линия болуп калса, анда сен өлдүң деген сөз. Ошон үчүн өйдө төмөн боло берет. Бирок ошондо бир ортосун табага жүрүш керек. Гүлүп жүрсөң, баары оңой өтөт. Кайгырганың билгисең да болбойт. Негизи өзүм позитивдүү кишимин, анан ошол позитивдүү жалгыз өзүм эле көтөрбөстөн элге да тартуулоого аракет жасайм. Анан ошол мүнөздү сактап калууга аракет жасайм. Азаматсыз. Себеби дегенде бул баягы күчтүү адамдар гана кыйынчылыктын үстүнөн күлө билет дейт го. Аябай күчтүү. Жыгылып калсаң да. Жыгылдым дегендей. Мындай билдирүү, Нена эже, эмнеге чачыңызды узун өстүрбөйсүз, сизге жарашат дейт. Чачыңызды өстүрүп жүргөнүн көрсөңүз керек. Мен бирок Ненанын чачын дайым эле кыска боюнча көрүп жүрөм. Же эфирлерге келерде кыскартууга айтып. Негизи Нена болуп сахнага чыгарган алдында чейин, мен 18 жашка чейин чачым узун, тиземен ылдый, чачып эле. Анан эч качан челка деген билчү эмесмин, кой берүү деген билчү эмесмин. Анан кадимки эле биздин ырчы айымдардан айырмачылык болуш керек, өзгөчөлөнүш үчүн чачты кыркканбыз. Ошондон кийин мага өстүрүү аябай кыйынчылыкты жаратат. Мына азыр деле өстүрүп келатабыз. Ошого эми колум кытышып атат азыр. Кайра кыскыртыш керек болот. Учун бир жериң ичине кыркып коюш керек деген болот. Бирок өзүмө убада бердим. Быйыл сөзсүз чачымды өстүрүп, өзгөчө бир башкача стилди жаратууга аракет жасайм деп. Жакшы. Биз билген Нена бир 10 жыл мурун, бул 2007-би, 2008-би туура эле айтып атамбы? Ошондо баягы өзгөчө сиз менен нарындан кат жазып баштадыңыз эле. Анан кийин унчук турбай баштадыңыз элдерди. Анан чиштедиң, анан көздөрүң деп калдың. Анан кийин кыргызстаным кыргыз жерим деп баштадыңыз. Өзгөчө костюмдар, түндүгүңүз, ийниңизде булардын бардыгы бүгүнкү күндө жакшы билем. Өзгөчө, ар дайым өзгөчө болуп келгенсиз. Дагы да ошондой өзгөчө клиптерди, ырларды жазып атасызбы? Мен көпчүлүктөн бери ушу шоу дүйнөсүндө келбей, социалдык тармактарда жүрүп калып, социалдык темаларда жүрүп калып, анан ушундан улам сурап атам да. Негизи көптөгөн чыгармалардын үстүнө иштеп жүргөн кез. Ал эми клип жаатынан болсо, кандайдыр бир ойлор көп, фантазия деген көп. Ошонун баарын ишке ашыруу кыйынчылыкты жаратат десем болот. Себеби мен оюм боюнча ырчы бир чыгармага аябай жүрөгү менен болгон дүйнөсү менен көбүрөөк маани жасаш керек. Ошон үчүн бир жылда 1 же 2 чыгарма жасаш керек да. Анан клипти да ошондой мааниде жылга эле штамповать этпей, кандайдыр бир өзгөчөлүнүп, бир жаңыртуу киргизиш керек деп ойлойм. Анткени шаблонный клиптер кылбай эле, кетип баратат, ыйлайт, машина сүзүп кетти, ыйлады, бир жаан жаап атат көрүп калды, бирөө менен көрүп калды. Ошондой бир жаңылыш керек, ооба. Ушул нерселерден алыс болгонго аракет кыласыз, азаматсыз. Саламатсызбы? Сиз бош убактыңызды эмне менен алектенесиз? Бош убактыңыз негизи болобу? Сизди жаш эне деп уктук эле. Бош убакыт болот албетте. Бош убакытта эмне кылабыз?
Аял заты негизи бош убакыты деги эле болбойт деп ойлойм. Бош убакыт болгондо эле Такыр болбой калганда Инстаграмды барактайт. ошондой. Такыр эле болбой калды дегенде эле. Ал эми бош убакытта өзгөчө балдарыма көңүл бурганда аракет жасайм. Жана өзүмдүн үй бүлөмө жаңы бир жакшы нерселер тартуулоого аракет жасаганга азыр көбүнчө көңүл буруп, убактымды жумшай баштадым. Темабызды улай ушуга окшош эле суроо келген экен. Канча баланын энесисиз, эне болуу бактысы сиз үчүн кандай сезим? Эне бактысын бул эне болгондо түшүнөсүң да коебуз. Ошону айтайын дегем. Балам балалуу болгондо түшүнөт. Ал эми бул айтылгыс бакыттардын бири. Негизи асыл затынын эң биринчи парзы жана максаты бул дүйнөгө келгенде бул эне болуш. Бул бир укмуш сезимдердин бири, ушу эне болгондо чын эле түшүнөт. Ал эми мен 2 баланын энеси болом. 2 жыл мурда 2 баланын энеси болчусуз. Азыр деле 2 эле ойдо. Ошо 2 балам аман болсун, аман эсен чоңойсун. Менин бат эле чоңоет. Коргоочуңуз болот, жөөлөп таягыңыз болот буюрса. Ошо айтканыңыз келсин. Ошону тиленип бассам, турсам, жатсам да ошону тиленип, ошолордун аманчылыгын, ошондо балам балалуу болгондо түшүнөт дегенде өзүм ушул курсагымда көтөрүп жүргөндө эле байкуш апам кантип мени ушул көтөрүп чоңойтту экен деп, анан ошон үчүн ата энеге болгон мээримимди, болгон убактымды бөлгөнгө аракет жасайм, жана балдарыма да ошол. Анан бир орус бир жакшы бир цитатасы бар. Сен бул дүйнөгө сени төрөгөн кишиге карызсың, жана сен өзүң төрөгөн кишиге жана карызсың. Калган эч кимге карызың жок. Ты должен только тем, кто тебя родил, да, и кого ты родил сам дегенде. Ошон үчүн ата энеге болгон мээримиңерди азыркы күндөн, азыркы саат, мүнөттөн баштап аябаңыздар. Себеби ошол кишилердин мээрими бар, силер эрке адамсыздар. Мына мен азыр эркелеп жүрөм. Жалгыз гана ата эне эмес, бүт Кыргызстанга эркелеп жүрөм. Ошон үчүн. Ооба, ата энелер сыйлайлы, себеби дегенде ата энеге жөн эле барып, ден соолугун сурап кандай жүрөсүз деп. Жөн эле барып эчтеке дебей эле барып бетине дөп койсоң эле ушундай сүйүнө берет го. Менин ата энем ушинтет да, силер да ошентип эле жеке бизнесиңиз барбы? Деген суроо. Бизнес? Барыз эле бизнесменбиз. Шоу-бизнес это тоже бизнес. Кошулам, айрыкча күз айларынан баштап. Азыр эми январь, февраль бир аз тынчыраак болот, анан кийин марттан башталат, муну билебиз. Өзүм экономика жаатында биринчи кесибим, азыр 3-чү кесиптин ээси болуп окуп жаткан кирбиз. Ошон үчүн бизнеске азырынча көңүл буруу бул ырчылык ташташ керек. Же бир кандайдыр бир дагы бир жаатын ташташ керек. Бирок толугу менен ошол бир кесиптин ээси болуш үчүн мен дагы бир 5 кесиптин ээси болоюн, анан ошо менен бир толугу бир кесипти алып кете алам деген ой менен азырынча жашап келе жатам. Азамат, салам ненеже, сиздин күлгөнүңүз, кийингениңиз жагат, сизди сыйлайм, кумир тутам, бир куплет ырдап коюңузчу дейт. Ой, рахмат. Айбай, кумир тутам десе элечи мен ойлойм, дуэт ошондой дагы неналар көбөйүп кетсе, жер жүзү көтөрө албайт го. Куплеттан эфирдин аяк жагында ырдайлы. Саламатсызбы, нена, сиз бир жолу анализ тапшырып келгенсиз биздин лабораторияга. Ошондо сиздин бетиңердин туп-тунук экенин көргөм сурай алган эмесмин дейт. Бетиңизди атайын косметологторго барып процедура ушундай иш-чараларды өткөрөсүзбү? Же өзү эле табигый тунукпу? Ама табигаттын берген сулуулугу ушул. Кудайым, ай мынча эмне сулуумун. Эмне мынча сулуумун деп. Негизи болгон табигаттын берген белеги окшойт деп ойлойм. Ал эми албетте кам көргөрөбүз, бирок косметологтордун процедураларын чанда гана барам, себеби бузуп салышы мүмкүн деген ойдомун. Болгон эле кечинде бетти таза жууш керек. Эмне менен жууш керек? Болгон эле атайын бетке болгон кам көрдүк болгон, колу, бет, моюнду албеттен бирдей карасаңар, ошо менен бирдей болот. А то кээ бирлердин беттери ап, моюнду карап, колдору буруш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баарын бирдей караш керек. Жана өзүңөрдүн ден соолугуңарга асыл затын өзгөчө кам көрүш керек, сулуулукка деген ой. Кыргыздын канча аспабы менен ойной аласыз?
Мен өзүнчө эле нерв аспабында ойночу өнөрпөздөрдүн биримин да. Баардык айым заты жакшы ойнойт ушул нерседечи. Мен өзгөчө өнөрпозмун да мына. Виртуоз да мындай. Негизи ар бир эле ырчы инсан аспап ойнош керек. Эми мен фортепианодон анча мынча кыңгыратканды билем десем болот. Гитарадан чала була ойногонду билебиз. Өзүм негизи аспаптарга шыгым аябай бар, укмушмун деп албайм. Бирок өзүмө кичине кыңгыратып ойногонду билебиз. Багы терип деп коет го. Терип. Ноталарды терип, анан кийин чертип өзүңүз каалаган чыгарманы ойной аласыз. Азаматсыз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Бүгүн ушул үйүн жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Дүйнөлүк ири банктарда багы сыр сөз катары пароль деп коебуз. Адамдын үнүн колдонушат экен да. Бул ар бир адамдын үнү ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болот экен. Үнгөчү кантип бетиңизден сырткары үндү да жакшырдайсыз, биз билебиз, вокалдык жөндөмүңүз да жакшы деңгээлде. Ага кандай кам көрүп турасыз? Рахмат. Мен аябай деңгээлди көтөрүп койгонуңузга да чоң рахмат. Мен оюм боюнча мен дагы үйрөнүшүм керек. Дагы ошондой профессионалдуулукка жете элекмин деген ойдомун. Ошон үчүн азыркы күнгө чейин ар күн сайын жаңы бир нерселерди өзүмө ачып жатам. Кам көргөнүм болгону бул жакшы мугалимге барыш керек. Мисалы, өзүңдү ойлойсуң мен мындай деп, бирок чет жактан, сырт жактан сага көбүрөөк пикирге туура кабыл алып, ошолордун айткан сөзүнөн сабак алып турса, өзүнү тарбиялаш керек, машыктырып туруш керек. Үн деле бул кадимки эле булчуңдар. Биз колдорду кандай кыймылдатып турсак, тамагыбызды деле ошондой көнүгүүлөр жасашыбыз керек. Ошо менен өнүктүрөбүз, өздөштүрөбүз жана ийгиликке жетебиз. Ооба. Ушундай жакшы, бул жакта дагы ушундай суроолор келген. Аларга бир нече көз ирмемден кийин жооп берели. Сиз даярданып туруңуз. Азыр сиз бизге бир ушул стерва айымдын, ушундай ажаан айымдын ролун үнүңүз мененчи бериш керек. Анан ушундай эле бир уялчаак, өзүнчө эле назик, ой кудайым ай жөргөмүш деген ушундай жаш кыздын да ролун аткарып берсеңиз жакшы болот эле. Бир аз даярданыңыз, макулбу? Даярданганча биз ушундай бир сонун сюжетти Мира кесиптешибиз жасаган. Баарыбызга кызыктуу болуш керек. Чогуу көрөлү, андайын жолугушабыз достор. Которулбаңыздар. Достор, бардыңыздар, экранга жакыныраак келиңиздер. Азыр биз Ненанын ушундай үнү менен ойногонун, өзгөчө айымдарды туураганын көрөбүз. Алгач бизге ушундай ажаан айымдын ролун биздин коногубуз Нена айым туурап бермекчи. Даярсызбы? Ажаанбы? Ажаан. Бул баягы күлкү болсун деп атабыз да. Көп адамдар жашоодо тилекке каршы ошондой айымдар бар, кездешет. Мен күлбөй эле койсом эле ажаандын кебетеси келет окуп. Негизинен кантип ойноп берерин да билбей атпаймынбы? Туурап көрүңүзчү, мисалы үчүн урушуп атасыз да бирөө. Мени уруша бериңиз. Эмне жөнүндө урушушум керек да, ошо болуп атпайбы меникичи. Эми бул айымдар айтып коюшат да, айымдар жок нерседен салат жасайт. Жок нерседен дагы ушундай бир жакшы маанай тартуулайт. Жок нерседен эле трагедия чыгарат деп коет го. Бул айымдарга 100% туура айтылган сөз деп ишенем. Жок нерседен баарын кыласыздар да. Келиңиз, баштайбыз. Бул эмне деген шумдук? Негизи мен түшүнбөйм да вообще дегенде. Ошондой сыяктуу. Жүрөгүм түшүп кетти. Айтпадыңар мына кокусунан. Жакшы, келиңиз. Эми улантыңыз дейин дедим эле, бирок улантпай эле коюңуз. Жаман жүрөгүм өртүшүп калбасын. Катуу түшүп түнү менен уктай албай чыкпайын. Эми бир уялчаак, өзүнчө эле назланган, ийилчек, камырдай чөйүлгөн ушундай кыздар болот го. Андайга да окшобойм да. Биз эми сиздин мүнөзүңүз окшобойт да, кырчы. Сиз старс жүргөн кызсыз да, билебиз. Өмүр бою апам айткан кыз болчу деп. Өмүр бою айтып келген. Эми ошол нерсени туурап көрсөңүз, өзүңүзчө эле уялчаак болуп. Негизи мен апам айткан да, магачы, мындай эшикке чыкпа караңгыда деп, мындай чачтары мындай таралган балдар менен сүйлөшпө деген, кечиресиз. Мен өзүм такалып сүйлөйм, кечирип коюңуздар. Жаман. Браво. Рахмат, аябай жакшы туурадыңыз. Ушул экинчи образыңыз, сиз фильм жаратып калсаңыз, жакшы жарашчудай. Себеби адамдар жашоосундагы тескери каармандарды аткарса өзүнө,
каршы карманды аткарса жакшы аткарат экен. Мисалы үчүн аябай жакшы адамдарчы, аябай жаман кишилердин ролун аткарса ушундай жокшу отурат экен да. Буну мен ойлогон жокмун, буну багы кино критиктердин айткан сөзү. Муну тарых тастыктады, көрсөттү. Бирок мен уялчак кыз болсом жакшы аткармаксыз. Мен билбейм, борк келе өзүңөр деле экранды карап турасыңар да. Ошо кыздан кайсы уялчак кыз чыгат билбейм. Мисалы мен ойлогом бир тарыхый бир чоң бир кинотасмада бир образды жаратуу үчүн чакырса мен бармакмын чын. Кандайдыр бир мисалы Клеопатра деп коелучу. Массага. Монтип туруп элечи. Газнит дегендей. Дегенге мощный болмок. Чын эле жакшы болбок экен. Бирок жашооңузда андай болбоңуз, эң башкысы ушундай тарсылдаган күлүп жайнаган өзүңүздөн жазбай жүрүңүз. Жана дагы ушундай биздин көрүүчүлөрүбүздөн сураныч болду эле. Эфирибиз соңуна келип баратат. 1 мүнөттүк кылып ырдап бериңизчи. 1 мүнөттүк. 1 мүнөттүк кылып. Андан кыскараак болбойбу, ремикс. Ашпасаңыз болду. Эмнен ырдарын билбей. Өзүңүзгө жаккан баягы өзүңүздүн ырларыңыздан, балким жүрөгүңүзгө жаккан башка эле ырчылардын ырларынан суранышкан, көрүүчүлөрдүн суранычын аткарышыбыз керек. Мен мага жаккан ырлар көп эле десем болот, бирок акыркы күндөрү мага өзгөчө жаккан Канке Эралиеванын оборуна жазылган Бала жыт аттуу чыгарманы өзүм деле ырдап жүрөм. Ошол чыгарма абдан жагат. Эне болгондон кийин ошол сезим. Келиңиз. Тоо көлүндө ичи тыңдан тегеренем, чаркайланып бала үчүн эбеленем. Отко сууга канаты кайрылса да, түтө туура парына эне деген. Кумарланам ансайын, кумарланам ансайын, житынан искеп, житынан искеп. Садагам деп айдайым, садагам деп күндөйүм, апа кең алкап. Браво, браво. Аябай назик кыз болурду. Жакшы аткардыңыз. Чындап эле бул сөздүн чүрүп ырдап атасызбы? Телелерге, радиолорго берсеңиз аябай сонун жарашат экен сизге. Буюрса ушул клипти тарттырып туруп, андан кийин теле радиолорго берсем деген ойдомун. Биринчилерден болуп бизге алып келсеңиз аябай сонун болмок. Буюрса, буюрса. Сиз өзүңүзгө турган айымсыз, биз билебиз, ишенебиз, алып келесиз. Келип кызыктуу сонун маек кырып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушунуңуздан жазбаңыз, ар дайым шатырашатма маанайыңызда жүрөсүз, ушунуңуздан жазбай жүрө бериңиз. Жана дагы үйгө барганда 2 бөбөгүңүздү жыттап искеп коюңуз. Биздин атыбыздан дагы. Чоң рахмат. Элек болсо бул камерага 20 секунд. Эң биринчиден сиздерге чоң рахмат. Жаңы теле долбоор мындан ары өнүгүп өсө берсин. 10 жыл бою, жылдар бою, 20 жыл, 30 жыл ушу программа жашасын демекчимин. Өмүр узун болсун. Рахмат. Жалпы жамаатыңарга ийгилик, ал эми кыргыз элине каалап кетчү. Түнүңөр бейпил болсун. Таңды жакшы атып келген эртеңки күндү жакшылап тосуп алыңыздар. Жакындарыңарды ар дайым жаныңыздардан кетирбей сүйүп жүрөңүздөр. Балдарыбыз оорубасын, ата-энебиз ар дайым аман болсун. Жөлөк таяк тирегибиз бар болсун. Жана кыргыз эли ар дайым аманчылыкта, токчулукта жана шайыр шатман жашоодо жүрө берсин демекчимин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ар бир кыргызстандыкка, ар бир жаранга, ар бир көрүүчүбүзгө сиздин каалаттуу тилегиңизди жараткан кабыл кылсын. Сизге дагы ушундай үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык бакыт, изденүүлөр, эргүүлөр, бийиктиктер бардыгын сизге каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Бизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн рахмат. Бизде ырчайым Нэна болду. Урматтуу достор, сиздер бизге көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин жашооңуздарда дагы бардыгы 5 болсун, маанайыңыздар 5 болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Бизди көрүңүздөр, сиздер бар, биз ар бириңиздерди жана бардыгыңыздарды сүйөбүз. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.